Базаркоргон районунун 37 жаштагы тургуну Роман Абжапар уулу коомчулуктун жардамына муктаж. Ал 2 жылдан бери жанын кыйнаган оору менен алышып келет. Дарыгерлер ага боордун циррозу деген диагноз коюшкан. 2 жылдан бери ошо больницада жатып жүрөбүз. Эмеге бардык, Анжанга бардык, Анжандан больницага жатып келдик. Ошо больница болуп жатып, зукам болсо ошо цирроз печень менен кан кусуп, ошо больницага түшүп калдык. Индияга барганга каражатыбыз кичине жетишпей атат. Ошого кичине жардам сурап аттык эле элдерден. Абжапар уулу учурда Жалал Абад облустук ооруканасында дарыланууда. Буга чейин жандандыруу бөлүмүнө түшүп, азыр терапия бөлүмүнө которулган. Дарыгерлердин айтымында абалы күндөн күнгө оорлошууда. Почечный печёночный достаточность болуп атат да, мача чыкпай атат. Кудайга шүгүр, азыр 1-2 күндөн бери жакшы болуп калды эле, кайра повторный кровотечение болуп, пищеводный кызыл өңгөчтөн кан кетип, реанимацияга которуп, бүгүн кайра которуп келдик. Эми чындыгында айтканда абалы оор. Цирроз печени калат. Бир эле цирроз эмес, боору, бөйрөгү, анан вторичный анемия деп коет, каны аз. Учурда сүйүлөөгө дагы келбеген бейтапка тез арада операция жасатуу зарыл. Боорун алмаштыруу операциясы Индияда жасалары пландалган. Ага болжолдуу $40,000 тегерегинде каражат кетери айтылган. Деген менен ага бейтаптын, анын жакындарынын да каражаты жетпейт. Мындан улам кайрымдуу жарандардан жардам колун күтүүдө.